Барыңарга салам, маска тағынғанды унутпаңыздар. Коронавирустан жана Бишкек шаарындагы абанын булганычынан Бишкек абанын булганычы боюнча кайрадан алдыңкы сапка чыкты. Абанын сапатын көрсөткөн жабдыктар 28 январда Бишкекте 471-495 болгонун көрсөттү. Ал эми Чүйдүн Лебединовка айылында индекс 584кө чыкты. Ошондой эле алдыңкы орунда Индиянын Делли, Мумбай, Бангладештин Дакка жана башка шаарлары да турат. Бирок алардын абасынын булганычы боюнча көрсөткүч 177ден 283кө чейинки санды эле көрсөтүүдө. Негизинен коопсуз индекс 50дөн ылдый болуш керек. Же абабыз, же саясатыбыз оңолбой жаткан кез. Былтыркы жылдын ноябрь айынан тарта баш мыйзамдын жаңы долбоору талкууланып келе жатат. Ал долбоордо эмнелер жазылган жана кимге жакты? Баш мыйзамдын жаңы долбоорун ошол мыйзамдарды өзгөртүп, талкуулап аткан кеңешменин 67 мүчөсү жактырып, колдоп кол коюшту. Эми дагы 2-3 күн каралып бул долбоор жогорку кеңешке жөнөтүлөт. Андан соң депутаттар элдик талкууга алып чыгышып, референдум болоору жарыяланат. Конституциялык кеңешменин төрагасы Бекбосын Бөрүбашевдин айтымында баш мыйзамдын жаңы долбооруна ылайык аткаруу бийлиги президенттин карамагына өтөт. Жогорку кеңештин депутаттарынын саны 120 эмес, 90 гана депутат шайланаары көрсөтүлгөн. Ага көмөкчү катары элдик курултай институту киргизилди. Жаңы долбоор боюнча премьер-министрлик кызмат жоюлуп, президенттин аппаратынан жетекчи бир эле учурда министрлер кабинетинде башкарат. Президенттин ыйгарым укуктары кеңейтилип, бийлик бутактарынын биргелешип иштешин камсыз кылып, аткаруу бийлигинин жетекчисин дайындайт жана көзөмөлдөйт. Ошондой эле ички тышкы саясатты да өзү алып барат. Акыркы кезде кармалган саясатчылар, соттолгон аткаминерлер көбөйдү. Экс-башкы прокурор Аида Салянова Facebook баракчасында өзүнө карата чыгарылган соттук чечим боюнча эл аралык сотко кайрылаарын жар салды. Салянова жүрөк оорусунан улам операция жасатыш керектигин, бирок Орусия, Түркия жана башка мамлекеттерге барууга мүмкүнчүлүк берилбей жатканын да айтты. Ага чыгарылган сот чечимин саясий мүнөздөгү өч алуу катары баалады. Менин диагнозумду 5 колдой билишет. Эмне деген оюңар бар? Негизи 5-6 жаңы ачылган жагдайлар бар эле. Ушундай саясий чечим чыгарын билгенде эле сотко 3-өөнү эле киргиздим. Дагы жагдайлар бар, аны азыр киргизбейм. Саясий абал кандай болоорун көрөм. Дагы бир мүмкүнчүлүк бар. Бул эл аралык сот. Негизи мен аны эл аралык сотко жеткиргим келген жок. Кыргызстандын, кыргыз бийлигинин абийирин дүйнөгө ачкым келген эмес. Ички процедура менен бүтсө деген оюм бар болчу. Андай мүмкүнчүлүк мага берилбесе, эл аралык уюмдарга кайрылганга мажбур болом. Мен ал жактан утаарыма ишенем деген Салянова. Жогорку сот 27 январда Алексей Елисеевдин адвокаттык лицензиясын Салянова узарткан деген ага коюлган ишти кайра карап, мурдагы чечимди күчүндө калтырган. Эми кызыктуу жаңылыктардан баланын коопсуздугун коргогон мышык. Үй жаныбарлары кичинекей балдардын коопсуздугун коргоп, ар кандай аракеттерди жасаган видеолорду көрүп жаның жылыйт. Мына ошондой видео интернетте тарап, жылуу сөздөр менен коштолгон талкууну жаратты. Балкондо туруп, кармагычка колун созуп, сырт жакты караганга аракет кылган баланын үй мышыгы кадимкидей тыйып, аны жолотпой жатканын видеодон көрүүгө болот. Бөбөк мышыктан оолактап, балкондун башка жагына барып, өз аракетин улантаарда да, жаныбар ошол замат жетип барып, аны колу менен кагып коопсуздугун коргоп жатты. Бардык кыргыз элин жаңы ажобуздун келиши менен куттуктайбыз. Бүгүн 28 январда Кыргыз Республикасынын президенти Жапаров Садыр Нуркожоевич ант берип, эл башчылык кызматка бекиди. Эми эл үмүт менен өлкөнүн оңолушун күтөт. Өлкөнүн өнүгүшүнө жан жоокерлердин да салымы чоң болушу керек. Алар туура акыл кеңештерин айтышса, өлкөбүз экономикалык туңгуюктан тез эле чыгат. Муну айтканымдын себеби түштүктөгү мамлекеттик резиденциянын жетекчиси өзүнүн кабинетине килемге токулган Садыр Жапаровдун сүрөтүн илгени катуу талкууга алынса, аз өтпөй эле дагы бир жетекчи кабинетинин эшигинин сыртына Жапаровдун бир эмес 2 сүрөтүн илгени элдин талкуусун жаратты. Мындай көрүнүштү айрым интернет пайдалануучулар кошоматтыктын аша чапкандыгы катары баалашты.
Эмне дейбиз? Вазир жакшы, хан жакшы демекчи, кошоматтык канча деген президенттерибизди түз жолдон чыгардык. Ошол бизге сабак болсун деп берүүбүздү жыйынтыктайбыз. Биз менен бирге болуңуздар.